Учурда COVID-19 илдети өлкө боюнча катталган жок. Ысык Көл облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгерлеринин айтымында чет жерден келген туристтерден COVID-19 илдети аныкталган эмес. Чет жактан келген эс алуучулар коронавируска каршы эмдөөнү өз мекенинен өтүшкөндүгүн белгилешет. Келген туристтер коронавирус менен ооруп келгендер жок туристтердин арасында. Башка оорулар менен кайрылып аткандар. Вакцинация боюнча бурун сурап келишчү, көбүнчө чет жакка кетип аткан биздин эле жарандар келет. Россиядан келип биздин өзүбүздүн эле жарандар алат. Туристтердин кайрылуусу жок. Бияктан вакцина алгандар туристтер жок. Мигранттар бар, там Туркия элинен келип иштегендер. Ал эми чет өлкөлөрдөн келген туристтерден ооруканаларга ковид илдети менен кайрылгандар жок эсе, башка симптомдук ооруларга чалдыккандарга медициналык жардамдар көрсөтүлүп жатат. Ысык Көл областы боюнча туруктуу жыл башынан баштап 7 учур катталган. Алардын баары ошо заграницага учуп кетебиз дегендер эле бессимптомный течение болуп келишет. Адистердин айтымында COVID-19 илдетин алдын алуунун бирден бир жолу өз убагында эмдөөдөн өтүү. Ал эми Кыргызстандагы жарандар чет жакка чыкса, сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүш керек. Вакцинация боюнча айтып кетсек, негизи туристтер биздин өлкөгө келип атканда эле уже сертификаты менен келишет. Ошол жерден вакцинация алып келишет. Биз сураган вакциналар боюнча вакциналардын баары эле допустимый, каалаган вакцинасын алып келишет. Мы, слава богу, здесь никогда ничем не болели. Кудайга шүгүр, оорубай элебиз. Дарыгерлерге кайрылган учур болбой эле. Белоруссияда пандемия учурунда деле анчалык оору болгон эмес. Биз Белоруссияда Москва аркылуу Тамчы аэропортуна кондук. Баары жакшы. Дарыгерлердин айтымында эмдөө өзүңдү жана жакындарыңды COVID-19 илдетинен коргоонун эң ишенимдүү жолу. Коронавирус илдети өнөгөт оорусу бар кишилер үчүн кооптуу экени белгилүү болгон. Салтанат Керимкул кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктарына.